хижап дегенде кичинекей кыздарга оңго чыга элек кызы узун кылып кийгизип коет да. Ушул туурабы же туура эмеспи? Жакшы суроо. Жакшы суроо. Деги эле хижаптын бир курагы барбы? Мен Жамалдан сурайм, бир курак барбы хижапка? Ооба бар. Бирок негизи ошол кичинекей кыздарга кичинекей кезинде кийгизип койгон бул үйрөнсүн деп ата энеси кийгизип коет да, акырындап көнө берсин деп. Бирок ошол курагы балагатка жеткенден баштап бул фарз болот, бул авратын, уяттуу жерин жабыш керек да. Ошол себептен аял кишилер муну жаап жүрүп атышат. Мына хижап боюнча буйрук аялдарга түшкөнбү же эркектергеби? Хижап негизинен бул аял инсандарга, негизинен аял кишилерге. Аялдардын өзүнө буйрулган же эркектерге аялдарыңарды оронгула деген? Жок, негизинен бул жердеги буйрук аял кишилерге. Оронгула. Оронгула деген. Мен түшүнбөгөн нерсе Жамал. Мен кызымды кандай кийинтирсем менин ишим го. Туура. Кааласам баягы европейский кукладай кылып кийинтирип алышым мүмкүн. Кааласам купальник менен алып чыгышым мүмкүн. Кааласам эми ошо хижап менен алып чыгышым мүмкүн көчөгө. Канчалык деңгээлде акысы бар буну бирөөнүн мына мынтип кийинтирип коюптур дейишке? Негизи биздин мыйзам боюнча, Кыргызстандын мыйзамы боюнча ошол 32-16 беренеде айтып атат. Кыргызстанда дин эркиндиги, ар бир жаран кайсы динди кааласа ошол динди тутунат. Бирок мамлекет килгишкенге акысы бар, эгерде коопсуздукту жаратса деп. Мен бул жерде айтаар элем, ошо жоолуктун ичинде бир автомат же бир запреттин эчтемсе жок. Ал жөн эле авратын, уяттуу жерин ошо Курандан, Кудайдан корккон үчүн жаап атат да. Бул жерде биз ошо кечирип кой. Жанагы 7-8 жашар кыз да ошону Кудайдан корккон үчүн жамынабы? Же балким ал атасы кийин десе кийинип аткан? Жок, ал атасы кийин десе эмес. Мен ойлойм, ал ошол ата энесин көрүп, ал бала кийинип алат да. Мисалы үчүн, менин кызым 3-тө, жоолук салынат, намаз окусак окуйт, баласыз деле ошондой да ата эненин кылганын көргөнүн кылып атат. Азыркы учурда болсо ошол баланын укугу, ата энеси буларды зомбулук менен жоолук салып атат деген бул туура эмес сөз. Себеп дегенде бала көргөнүн кылат. Ага эч ким зордук, зомбулук менен ага эч ким кийгизбейт. Бул жерде хижап боюнча да жоолук деп коелу, жоолук боюнча да маселе коюп атканда дагы биз айтпайбыз Кыргызстандын баары жоолук кийсин, биз баарына мажбур түрүндө жоолук салынгыла деген жок бул жерде. Бул жерде маселе ошол жоолук салынган кыздар өзлөрүнүн укугун коргоп атышат. Биз билим алган укугубуз бар, биз иштеген укугубуз бар, биз деле Кыргызстандын жараныбыз, биз деле налог төлөйбүз, биз деле ошондой бир иштерди кылабыз, биз деле коомго бир салымыбызды кошобуз, биз деле акыры түбү адамбыз деген. Бирок жолуңарды чечип туруп анан салым кошкула деп атабыз биз. Маселе ошондо болуп атат. Жолуңарды чечип коюп анан салым кошкула. Биз силердин жолуңардан коркуп атабыз, силер арабтардын кийип алгансыңар. Бул деп атабыз, дейми? Ошондой бир маселе болуп атат, бирок бул жерде бул арабтыкы же бир башка бир улутка тиешеси жок. Ошо канча 25 жылдан бери эле муфтият деле, алымдарыбыз деле айтып атат, бул Куранда жазылган, бул фарз нерсе. Биз кыргыздар канча жылда, канча кылымдан бери мусулман болгондуктан, биз мусулман катары бизге фарз болуп, милдет болгондуктан биз бул нерсени аткарып атабыз. Балким бара-бара кадимки биз ненелери салынган жолукка өтөрбүз бара-бара. Азыр балким чындап эле кандайдыр бир модага окшогон деле таасир болушу мүмкүн да. Туура, мисалы үчүн азыр бизде альтернатива жок мындай формага башка. Биз билбейбиз. Мисалы үчүн мен билбейм башка кантип жол орошту. Балким кимдир бирөө чыгып, чоңуна мынтип орогон деп көрсөтүп берсе, мен кыздарыма мынтип орочу кызым дейиш мүмкүн эле да.